Кадамдарыңыздарга көптөгөн соопторду жазып, Аллах Таалам эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылсын. Дүйнө жүзүндө, ааламда, анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде боордош өлкөлөрдө, Өзбекстан, Казакстан, мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда тынчтык болсун. Ажабыздан баштап эми жарык дүйнөгө келген ымыркай наристеге чейин Аллахым бекем ыйман, чын ден соолук, эки дүйнөнүн жакшылыктарын жаадырсын. Аллахум ажирна мин хизyi дуnya ва азабил ахира. Аллахым бул дүйнөдө шерменде болуудан, уятка калуудан, акыреттин оор жанчыдагы азабынан сактаган болсун. Ушу биздин Хазрет Тамлабыздан, имам хатиптен, ушу аксакал, сакалын жайгалткан аксакал аталардан, бизге ушу мешитке келген коноктордон, ар бириңиздерден жараткан ыраазы болгон болсун. Бүгүнкү сабак жума хутбасы өтө зарыл маселе болмокчу. Мына ушул элге мээнет кылган устаздарыбыздан, имам хатиптерибизден Аллах ыраазы болсун. Жамаат имамчылык жүк, хатибияттык жүк өтө оор болот. Ошон үчүн биз мешитке келген адам катары сөзсүз устаздарыбызга, адамларыбызга дуа кылып, батасын алып, колдон келген көмөктөрдү жасап турсак, өзүбүз үчүн, келечегибиз үчүн дагы жакшы болмокчу. Бүгүнкү жума хутбанын темасы адалга ыктоо, жакшыны угуу жана арамдан алыстоо. Мына ушул нерсе болмокчу. Адалга ыкташыбыз керек жакын болуп, анан арамдан алыстап сактанышыбыз керек болот. Максат көтөлүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, имам Тирмизи, Ибн Мажа бизге жеткирип берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Ла яблугул абду ан якуна минал муттакина хатта яда'a ма ла ба'са бихи хазаран мимма бихи ба'сун." Карасаңыз, адам баласы Аллахтын астында такыбачылык, Кудайдан коркуу, муттакин, такыбачылык даражага жетпейт, качан адалдын ичинен дагы күмөндүүсүн таштамайынча дейт. Демек азыр оң кол адал десек, сол кол арам нерсе десек, ошондо адал менен арамдын ортосунда мәлә бәса бихи шубха, шек күмөндүү нерселер бар. Демек бизде үч нерсе бар экен: адал нерсе, арам нерсе, экөөнүн ортосунда шек күмөндүү нерсе. Аны биз билбейбиз. Ауа минал халали амил харам. Адалданбы, арамданбы биз билбейбиз. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, арамды ташташ керек. Анан адалдын дагы, адалга жакын турган шек күмөндүү, адамды ойлонтуп койгон, күмөнгө салып койгон, анык адалдыгы билинбеген нерсени да ташташ менен, ошол нерседен алыс болуу менен биз такыба адамдардын даражасына эргешип жете алабыз дейт. Ал эми такыба адамдар үчүн Аллах Таала бул дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы бейишин насип кылган. Анткени бул дүйнөгө келип жаралынганда максат бул дүйнөдө гүлдөш керек бир туугандар. Ойлобош керек да акыреттеп. Ким бул дүйнөдө бейиштин элесин, даамын тата албаса, акыретте кыйын болот. Такыба адамдардын жашоосу жеңил өтөт. Адамдардан бата топтойт, алкыш топтойт. Ал адамдын үй бүлөсүндө үй бүлөлүк ырыскы кут болот кадимкидей. Атанын атадай, мына аталарыбыз отурат. Садаңыз кетейин аталарым, Алла ыраазы болсун сиздерден. Атанын атадай, эненин энедей, аялдын келинчектей, күйөөнүн күйөөдөй, баланын баладай орду болот. Анткени адал нерседе сиңимдүү, өтүмдүү баардык нерсе сый урмат болот. Демек такыба адамдардын даражасына жетиш үчүн көбүнчө шек күмөндүү нерселерди биз таштап коюшубуз керек болот. Бир эле далил айталы мына. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи эл аралык дипломатия, эл аралык мамилени чыңдаган адам болгондагы Йемен, Египет, кошуна өлкөлөргө, араб өлкөлөрүнө элчилерди жөнөткөн, губернаторларды, казыларды, сотторду. Анан жөнөткөндөн соттор келген, жылдык мөөнөт бүтүп келип, 2 жылдан кийин келгенде, бир дагы аманатка кыянат кылбастан, калыстыктын кылын кыйш айтпастан, элдер, ошо жергиликтүү мисалы Йемен мамлекети деп коелу, берген белек-бекчектердин бирин чыпчыргасын коротпостон келип чогуу ала келишкен да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашкан. Ушул белектерди бизге Йемен мамлекетинин калкы берди, белек катары, соого катары, хадия деп коет, белек кылып беришти. Бизге ошону алсак болобу, болбойбу дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Карасаң 14 кыл мурда коррупциянын аныктамасын берип койгон да. Кызмат абалында кыянаттык менен пайдаланууда бул. Айткан, эгер силер Йемен мамлекетине барбай, үйүңөрдө эле отурсаңар төрүндө, адамдар силерге белек алып келип берет беле деген. Эч ким силерди таанымак эмес, белек бербейт эле. Демек, бул нерселер силерге болбойт деп атат да. Карасаңыз, көптөгөн күмөндүү нерселерден сактанбайынча адам такыбачылык даражасына жетпейт дейт. Абу Дарда деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу тарбиясын алган сахаба айтып атат. Чыныгы такыбачылык деген эмне десе, аяттакиллахул абду хатта яттакияху мин мисқали зарратин.
керек болсо бир чаңчалык күмөндүү нерседен сактаныш керек дейт. А түгүл кээ бир адал нерсени жасабай туруш керек, арамга түшүп калмайынча деп атат. Мисал айталы, бул түшүнүктүү болсун. Адам баласына түнкүсүн күн кылтайып чыкканга чейин, таңзаарга чейин уктаганга уруксат берилген. Бул мубах, уруксат берилген. Анткени Куранда 14 кылым мурда айткан: "Ва жаална наумакум субата." Күндүзгү күн иштегиле, мээнет кылгыла, кызмат эткиле, бирок түнкүсүн мүмкүн болсо эс алгыла, мына ушул ден соолугуңарды чың кылат деген. Ошо түнкү уйку бул уруксат берилген нерсе. Бирок уруксат экен деп туруп 7 сааттан, 8 сааттан, 9 сааттан өткөрүп, багымдатка чейин уктап кала турган болсок, бул күнөөгө жетелейт. Эгер элестетиңиз, адам уялыш керек. Мен азыр бул айткан сөзүм орто муунга, анан жаш муунга тиешелүү да. Кайсыл тармакта болбойлу? Дин жаатында молдокелер болсун, прокуратурадагы адам болсун, МВДдагы адам болсун, кайсы күч түзүмдө, кайсыл мугалим болсун, дарыгер болсун, эгерде эртең биз Аллахтын астында тирилгенде амал дептерибизди карай турган болсок, жалаң уйку менен өтө турган болсо, бул уят болуп калат бир туугандар. Жаш кезде ата бабаларыбыз кыргызда сөз бар, темирди тепсе үздө турган күч берет Алла таалам, өзгөчө бир жаштыктын илебеси бар. Ошону уйкуда өткөргөн жакшы эмес. Уйку уруксат берилген менен барып арамга жетелеши мүмкүн. Эгер намаз уктап калсак, эл мүддөсүн өтөй албай калсак, элибизге, жерибизге, динге мээнет кызмат кыла албай калсак. Үчүнчү маселе, мына бул жерде айтып атат, Имам Тирмизи жеткирип берет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абу Хурайра деген досу болгон сахабасы. Азирет Абу Хурайра, Аллах разы болсун, колунан кармап туруп, ахада бияди дейт, колунан кармап туруп, уадда хамсан 5 нерсени санады дейт, минтип. Колунан кармап аткандыгы эң жакын мамиле кылып аткандыгы да, мээримдүү. 5 нерсени санады. Санап турасыз. Биринчиси иттакил махарим, арамдан сактангын дейт. Арам, шарият арам нерсе. Мисалы, тарбия укмуш берилген экен да. Темирди көрсөң тээбөт деген тарбия болгон. Кыргызча эле сөздү айталы. Бул түбү нечен деген хадис аяттарга барып такалат да. Бул деген сөз бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн мүлкүнө, бирөөнүн оокатына көз артпагын деген сөз. Демек, арам деген нерсе уурулук, ошондон сактануу. Адамга жалган жала, курулай доомат кылуудан сактаныш керек. Анткени кыяматка жакын жалган жала, курулай доомат көп болуп кетет экен да. Адамдын акысына кирүү. Мындан өтө этият болуш керек. Арам тамак ашты жебеш керек. Кудайым буйрса, ошолорду сактаныш керек. 5 нерсенин биринчиси арам нерседен сактангын дейт. Эмнеге? Такуна абадан нас, эң ибадаткөй адам сен болосуң дейт. Карап отуруңуз. Бир адам Кудай таалам узак өмүр бериптир, 10 жолу ажылыкка барды, 20 жолу ажылыкка барды. Умрадан бир 50-ни кылды деп коюңуз. Канча сооп иштерди кылды. Бирок арамдан сактанбаса адам, арамдын илимин билбей сактанбаса, жанагынча ажылык, умра, сооп, кайыр садакалардын берекеси тийбей калат. Эң биринчи кезекте таквачылыктын, Кудайдан коркуунун өзөгү бул алкымын арамдан тыйып, ичине арамды киргизбөө. Эгер ошону кыла билсе, ал 10 жолу деле ажылык кылбаса, балким өмүрүндө бир дагы ажылыкка мүмкүнчүлүгү жетпей өтсө, ал эң таква адам болуп эсептелет. Элибиз сөз баккан эл айткан, тамагыңды арам менен булгап алба, жана майлап алба деп. Сөздү карасаңыз, арам менен тамакты булгап алба, жана майлап алба деп жөнөкөй тил менен айтып койгон да ушул нерселердин баардыгын. Биринчи, арамдан сактаныңыз, эң ибадеткөй адам болосуз дейт. Адамдардын акысы туугандар. Арамдан сактанып десе, уурулук кескиликтен эле тыйылып коюу, же чочконун этинен, же кармин, же ошол күмөндүү нерселерден сактануу деген сөз эмес. Аялдын ата-эненин астында жакшы уул болуу, ата-эненин акысына кирбеш керек. Аялга жакшы күйөө болуш керек. Аял күйөөгө жакшы аял болуш керек. Балдарга жакшы ата-эне болуш керек. Мына ушул дагы арамдан сактанууга кирет. Эмнеге? Бала жакшыл көчөт сыяктуу. Жазында биз эгинегебиз го. Эгерде баланын тарбиясына, таалимине, анын аң сезимине маани бербей калсак, ал кыйшык болуп өсүп калса, мына ошол жерден да балдардын акысына кирип калган болобуз. Ошон үчүн орто муундагы ата-энелер сураныч, 11 жыл мектеп аз мөөнөт эмес, бир аалым чыгаралы балдарыбызды, бир мыкты күч түзүмдөрүндө, мисалы МВДдабы, прокуратурадабы, ГКМБдабы элдин коопсуздугун, тартибин көзөмөлдөй турган мыкты ошол тармакта эр жүрөк патриот адам чыгарыш керек. Мекен үчүн тике туруп бере турган. Анан мыкты бир медик чыгарышыбыз керек. Имам Шафии рахимахулла айтат, шарият илиминен кийинки эле орунда турган илим бул медицина илими дейт. Эмне үчүн Кыргызстандан оор операцияларды жасай турган адамдар чыкпаш керек. Чыкса болот. Потенциал бар, күч бар. Болгону баланы мектеп кезинен ошо шыгын баамдап, балага ашыкча ысырапкорчулук кылып той топурга жумшай бербей, ошол акчаны балага бериш керек. Мына азыр Өзбекстандан коноктор келип отурат. Мен медицинага абдан кызыгам. Орто Азияда жакшы жерин алышыбыз керек. Ар бир өлкөнүн медицина тармагында сиздер өтө дамып алдыга кетип атасыздар. Биз дагы
ошол медицина тармагында мыкты кадрлар чыгарышыбыз керек. Демек ойлоп калбаңыз да, мен айтайын деген маселе, арамдан сактаныңыз дегенде эле жанагы нерселерден тыйылып, адамдарга көңүл бурбай койбоңуз деген сөз. Адамдардын акысына кирбөө бул арамдан сактануунун ичине эсептелет. Бешөөнүн биринчиси, экинчиси варда бима касамаллаху лак такун агнан нас. Бул азыркы тапта абадай зарыл маселе. Аллах бөлгөн рызкыга канаат кылыңыз, эң бай адам сиз болосуз дейт. Карасаңыз, каниет, байлык үйдөгү сейфте катып койгон, банктагы катып койгон акча эмес. Биринчи кезекте байлык адамдын көөнү, көкүрөгү толо болобу. Бир адам жупуну жашайт, бирок Кудай берген ошо тагдырына ал ыраазы. Өзгөчө мен ушунчалык ыраазы болот элем. Имам Сабын биринчи кезекте мугалимдерге, медицина кызматкерлер, мына бизде милиция кызматкерлери отурат. Алла ыраазы болсун ушул кишилерден. ГАИ кызматкерлери отурат. Мен дайым айтам, урмат көрсөткүлө. Колуңуздан келсе, жакшынакай белеңизди алып барып бериңиз. Анткени мээ кайнаткан ысыкта жол түзүмүн, жол кырсыгынан сактайын деп иреттүүлүктү көзөмөлдөп турат бул кишилер. Анан эрежени бузуп алып түшүп, сөгүнүп, сагынып, корс мамиле кылбастан, ал сиздин коопсуздугуңуз үчүн эртеден кечке какайып турат да ал. Оңой эмес. Алган айлыктары да өтө көп эмес, бирок ошого ар ким алган айлыгына каниет кылып, коррупцияга жол бербей, уурулукка, зомбулукка, зулумдукка жол бербей, каниет шүгүр кылып жашай турган болсок, эң бай адам сиз менен биз болобуз. Анткени маселе сумманын өлчөмдүн көптүгүндө эмес, адалдан болсо да аз болуп, анан каниет менен шүгүр берекелүү болгонунда. Мына аталарыбыз отурат, ата 25 жыл артка кайталычы, 30 жыл артка кайталы. Мына атабыз да отурат, башыңыз чайкап отурасыз ата. Макул деп. 30 жыл, 40 жыл мурда бүгүнкүдөй мүмкүнчүлүк жок эле. Бүгүнкүдөй баюу жок эле. Бирок адамдардын пейили кенен эле. Жайыл дасторкон, көп деле нерсе жок, 3-4 нан бар, өтө майдаланбайлы, бирок кол коңшунун баары келип тамактанат эле. Пейил кенен заман. Демек, чыныгы байлык пейилдин кенендиги. Чыныгы байлык алкымдын тазалыгы. Аз да болсо ошо Кудайга шүгүр дегени. Биз азыр көп нерсени жок деп отуруп битиреп калдык. Пейилдин тардыгынан көп нерсеге дагы жетишпей калдык туугандар. Тууганыңыздан аябаңыз. Ата-энеңизден аябаңыз. Ким мал мүлкүн ата-энесинен, тууганынан аяса, эч качан жакшылыкка жетпейт ал адам. Аллах таалам көп болсо да кысып коет аны. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ва ахсин ила жарик, кошунаңызга жакшы мамиле кылыңыз, такун муъминат, чыныгы момун адам болосуз дейт. Жумуш менен кетип калат, башка менен кетип калат, ошондо аялга көз артпай, аялына башка кылбай, зинага жол бербей, балким аялыңыз аркылуу көмөк берип, жардам берип, ата-энеси жетишпей аткан болсо, балдарынын да илим билимине көмөк бериш керек. Биз аз элбиз, биз бир уч элбиз, бөлүнүү эмес. Бирибизге мээрим төксөк, Аллахым бизге мээрим төгөт. Эң чоң күнөө кошунанын аялы менен зинага баруу. Мына Бишкекте жаза өткөрүү кызматы бар, кисим. Чыңгыз абабыз, Аллах таалам ыраазы болсун, айтып атат, бизди президент башчыбыз, өлкө башчыбыз ошол жерге Оштан алып келгенде 5 жылдык план койду эле, ишмерчем. Аллага шүгүр, Кудайдын көмөгү менен 6 айда ошол орундалды дейт. 5 жылда коюлган ишмерчем пландын кыргызчасы 6 айда жүзөгө ашты дейт. Кандай эң биринчи түрмөдө, абакта элестетиңиз, түрмөдө сижин. Түрмөдө эң биринчи биз күрөшкөн нерсе зина менен күрөштүк дейт. Көрсө жанагындай положенец, рекет андай мындай деп коет экен, жөнөкөй адамдын аялы келсе, дигелер чалып коет экен, шестерка башкасын коюп коет экенде, сулуу аял келип калса, ошо менен күйөөсүнө жеткирбей эле зина кылып жүрчү экен да, көрсөчү. Не деген карасаңыз? Снелман, бир өлкөнүн өнүгүү сырлары. Финляндия страна белгилил. Эң биринчи алар оңолууну казармандан баштаган. Демек, оңолуу бала бакча менен түрмөдөн башталыш керек экен да. Өтө кооптуу болот экен коом. Анан зинаны биринчи жойдук дейт, азыр нике күбөлүгү менен. Ал элек болсо молдонун жазуусу менен, каты менен мына бул менин келинчегим деп, ошолор нике алкагында гана аял менен күйөөсү болот. Эң биринчи зинаны тыйдык дейт. Карасаңыз, эң чоң зинаны айтып атканыбыз, кошунанын аялы менен зинага баруу, бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Анткени кошунанын акысы өтө чоң болот. Анан ошол акысына кирип, зина кылып аткан болсо, ал адам Кудайдан коркуш керек болот. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү, ва хибба линнас, төртүнчүсү, ма тухибба ли нафсик такун муслиман. Чыныгы мусулман болом десеңиз, пейилди кенен коюп, өз көмөчүңүзгө гүл тарта бербей, өзүңүзгө ыраа көргөн, жакшы көргөн нерсени бирөөгө каалаңыз дейт. Пейилдин кенендиги жөнүндө сөз болуп атат. Өзүңүзгө эмнени ыраа көрсөңүз, жакшы көрсөңүз, жакшы көрүңүз. Мына бизден бурадарлар келип атат. Мына өткөндө бизде эле Кыргызстан азыр Ташкентке, Өзбекстанга барып атпайбы, туурабы? Кошун өлкөлөр. Келген конокторду сыйлап калыш керек тууган. Азыр көл сезону башталды.
Бул бөлүнүү эмес, өзүбүз да көлдөнбүз, түптөнбүз. Кыргыз баары бир элбиз. Келген конокторду сыйлап, туристтерди сыйлап, кымбаттатпай, жок дегенде бир аз пайдасын көрсөңүз да өз баасында сатканга аракет кылыңыз. Аллах таалам көрүп турат, ал кеткенде Кыргызстандын эли меймандос эле экен, кең пейил экен деп Аллах ыраазы болуп, ал адам купулу толуп кете тургандай болсун. Өзүңүзгө ыраа көрсөңүз, ошону бирөөгө ыраа көрүңүз. Билиңиз, социология деген илим бар мусулманчылыкта. Социология коомдук илимди эң биринчи Абдурахман ибни Халдун деген алым негиздеп чыккан. Айтат, кимде ким өз өлкөсүндөгү сырттан келген конокторго жакшы мамиле кылса, өзүнүн сыртта жүргөн адамдарына алар да жакшы мамиле кылат дейт. Бул жакшылык куру кетпейт экен да, туугандар. Бизге коноктор келдиби? Жол көрсөтүп коюңуз. Бизге коноктор келдиби? Жакшы мамиле кылыңыз. Анан 10 эсе соруп калыш керек дебеңиз. Ким билет, ал деле ушул жерди келүү үчүн балким акыркы акчасын сарптап келип аткандар. Сиз келген конокко, студенттерге, конокторго жакшы мамиле кылсаңыз, четте жүргөн биздин жарандарга да Аллах таалам жакшы мамиле менен кайтарат. Анткени хадис бар, бул дүйнө кайтар дүйнө, ким жаш кезинде, күчү билегине толуп турган кезинде аксакал адамга сый урмат көрсөттү, өзү картайганда ошол сый урмат кайра кайтып келет дейт. Ким күчүндө бар кезинде бирөөгө зулумдук кылса, кайтар дүйнө кийин ошол зулумдук кайра башына тиет дейт. Тооба кылбаса. Бешинчиси, вала туксиру дохик, көп эле каткырып күлүп жүрө бербе дейт. Бул деген сөз маанайыңды чөктүр, пессимист бол деген эмес. Жашоодо максатың жок болуп, оюн күлкү менен өтпө дейт. Аял киши мейли, бирок эркек адамдын максаты чоң болуш керек. Аял киши мейли деген сөз эмес, аял кишинин чоң жумушу бар, үйдө бала тарбиялоо. Бирок эркек адам максатсыз болсо, ал эркектик сыпаттан чыгып кетет. Демек, максат төмөн болуп, тайкы болуп, оюн күлкү менен эле ойноп күлүп жүрө бербе. Эмне үчүн? Фа инна касратад дохик, көп ойноп күлүү, көп максаттын жоктугу, төмөндүгү, тайкылыгы тумитул калп жүрөктү өлтүрөт дейт. Ошон үчүн баягы элди күлдүрөт го. Күлдүргөндө дагы жок эле нерсе менен күлдүрсө чоң күнөөлөрдүн бири дейт. Бар нерсени айтып күлдүрсө мейли, бирок ашыкча күлүү бул кыйын болуп калат деп атат да. Андан кийин туугандар, Куранда жаттап алыңыз, Ан'ам сүрөсүнүн 120-чы аяты бар. Ан'ам деген жаныбарлар деген сөз. 120-чы аятта мындай деп келет. Ва зару захирал исми ва батина. Күнөөнү Аллах таала экиге бөлүп көрсөтүп атат. Жамаат, ушуну жакшы түшүнүп алсак жакшы болот. Захирал исм ва батинаху. Ачык күнөөдөн, анан жашыруун күнөөдөн сак болгула дейт. Ачык күнөө деген элдин астында. Элди каратып туруп уурлук кылып коюу, элди каратып туруп бирөөнү уруп коюу Кудай сактасын. Мындан сактаныш керек. Мунун жараты жеңилирээк. Маселе ички жүрөктүн оорулары, уну Аллах таала ички оорулар деп айтып атат. Ички күнөө деп. Адам сыртынан билинбейт экен. Кыргызда жакшы сөз бар элибизде, адамдын аласы ичинде, малдын аласы сыртында деп. Жаныбардын айыбы сыртында болот экен, адамдыкы жүрөгүндө болот экен да. Адам 1000 намаз окуп, 1000 сакал коюп, 1000 топу кийип, бирок жүрөгүн оңдо болсо, бул баары бир болуп калат туугандар. Жүрөк оорулары текеберчилик. Шайтан, иблис эң биринчи текеберчилик болду. Менменсинүү, текеберчилик, көралбастык, кызганчактык, ичи тардык. Мына ушун Аллах таалам ва батинаху, ички оорулардан дейт. Башка бир сүрөдө Аллах таалам айтат аятта: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Кыяматта адамдын байлыгы, мансабы эч бири каралбайт дейт. Анткени ар бири өзү жооп берет. Байлыгы жок, бала чакасы жок ал жерде. Жекече жооп берет. Бир гана таза көкүрөк, таза жүрөк менен келгендер утат дейт. Таза жүрөк деген жүрөктөн жакшылык каалоо. Биз өнүгүүнүн сыры Аллах таалам бир эле нерсеге бекиткен экен да. Кең пейилдик менен жүрөктүн тазалыгына. Өнүгөбүз десек, кек сактаганды коюш керек. Өнүгөбүз десек, өчөшкөндү коюш керек. Өнүгөбүз десек, ибадатта дагы, дүйнө ишинде дагы эки нерседе тең өнүгөбүз десек, атаандашууну туура эмес көрө албастыкты коюшубуз керек. Ошондо Аллах таалам бизге берет. Эгерде пейилибиз жаман болуп, ниетибиз жаман болуп, көрө албастык сыпаттан арылбасак, Аллах таала ийгилик бербей, бири-бирибиз менен алектентип коет. Адам уялыш керек. Амал дептерин өзү караш керек. Карап туруп, өмүр бою ызы чуу менен эле өтө турган болсо, көрө албастык менен. Бул эң чоң шерментечилик уятты. Демек, келиңиздер жүрөктү бошотолу жумада, кең пейил көрө албак. Ким биздин акыбызга келсе, кечирели. Сиз ата-энеңизди кечиресиз го, туурабы? Ата-энеңиз туура эмес урушуп атса да кой. Бул менин ата-энем деп туруп кечире билесиз. Демек, бул менин мусулман бир тууганым, бул мекенин өлкөдө бир өлкөдө жашап аткан бир жараным деп туруп кечире билсек, Кудайым бизди кечирет экен да. Ошон үчүн кенен көкүрөк насип кылсын. Ошону айтып атат, ички жүрөктүн оорунан сак болуш керек. Ушактоодон, көрө албастыктан, шылдыңдоодон, ичи тардыктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушактаган адам, чагымчылдык, элдин ортосуна ажырым салган адам кабырында азапталат деп айткан.
Мен сабакта тозок менен башка коркутууну көп жакшы көрө бербеймин. Өзүнүн орду менен айтыш керек. Бирок адамдын акысына кирген, элдин ынтымагын бузган, ыдыраткан адам бул жашоодо да оңбойт, кабырында да тыныч жата албайт экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан: "Ла ядхулул джанната фаттатун". Каттатун. Бейишке ушакчы адам, чагымчыл, элдин ортосуна ажырым, бүлүк салган адам бейишке кире албайт дейт. Бир үй бүлөнү буза турган адамда бейишке кириш кыйын болот. Калың элдин ортосунда бузукчулук салбаш керек. Элибиз жакшынакай жашап атат. Бизге ынтымак гана керек. Бөлүнүп жарылуунун кереги жок туугандар. Бөлөк бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан: "Бейишке жүрөгүндө чаңчалык кичинекей сары кычынын башындай текеберчилик болгон адам кире албайт" дейт. Текеберликтен сактаныш керек. Кыргызда сөз бар: "Өзүңдү ойлосоң, өзгөнү шер ойло" деген. Ошол хадистин котормосу. Бөлөк бир хадисте айткан, ушуга көңүл буруп коюңуздарчы туугандар, сураныч: "Иякум вал хасад", көрө албастыктан сак болгула дейт. Хасад, көрө албастык. Хасад деген, мисалы эшмат, ташматты карап туруп айтат да, ушу ташмат бай, ташмат акылдуу, балдары зор чыкты, чоң чыкты, ушул эмнеге ушундай болуп калды деп көрө албастык кылат да. Ошондой болбой калса экен дейт да. Алла берген жакшылыкты анда болбосо экен деп жаман тилек кылуу. Көрө албастыктан сак болгула эмнеге? Фа иннаху якулул хасанат, көрө албастык дейт. От алып алгандан кийин жанып, алоолонуп күйгөндө канча отун таштасаңыз да кайсап жеп кое берет, күйгүзүп. Күйүп табын алган от, ташталган отундарды күйгүзүп жок кылгандай, көрө албастык бүт соопторду кырып жеп коет дейт. Ошон үчүн айтып атабыз. Канча ибадат кылыңыз, канча сооп кылыңыз, жакшы нерсе, бирок андан алдын жүрөктү тазалап алып туруп анан кылыңыз. Жүрөктү тазалап алып туруп жакшы иштерди кылбаса, бардыгы абага учуп кетет экен да. Мунун мисалы мындай. Жерди жазында жерди таштан тазалабай, отоо чөптөрдөн тазалабай, жерди эс алдырып, кийин эккен эгинди мындай бир себеп катары жакшы тазалабастан туруп эле үстүнө эң кымбат үрөндү алып келип өгө берсеңиз, жер жараксыз болсо ал өсүп чыкпайт ал. Үмүт кылбай эле коюш керек. Канча мыкты үрөндү сатып албаңыз. Адам эң оболу жүрөк тоңдомоюнча кылган нерседен майнап аракет чыкпайт, үзүр чыкпайды. Жудайым мухим колду таза кармаштык. Түшүнүктүүбү туугандар, бурадарлар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, адамдын денесинде 14 кылым мурда айткан, анда хирургия, анда өнүгөлөк болчу, жүрөк токсикардия башкалар. Адамдын денесинде бир муштум эт бар, жүрөктү айтып атат. Эгер ошол оңолсо, дене оңолот. Эгер ошол бузулса, дене бузулат дейт. Аллахым инсандын жүрөгүн карайт экен. Ошон үчүн максат туугандар, Аллах милдет кылган нерсени аткаралы, Аллах тийган нерселерден тыйылалы, анан жүрөктү таза кармап, инсан кемчиликтүү тообо кылалы. Туугандар, Александрия деген жер бар Египетте. Биз окуйбуз, бирок өтө сонун жер. Түркияга жакын жер. Мындай бир деңизи бар, абасы салкын да. Ошондо Атаиллах деген чоң алым чыккан, ол айтат: "Ма нафa'al qalba min shay'in mislu uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin." Кантип жүрөктү тазалайбыз деген суроо болуп атат да, молдеке. Алла жолуна даватка чыгып туралы туугандар, бирок тартип менен. Хатибияттан уруксатын алып, муфтияттан уруксат салып, анан мыйзамды бузбаш керек. Экстремизм, терроризмге вообще такыр жол бербеш керек. Ислам анткени тынчтыктын деле. Бирөөгө күч колдонбош керек, агымга илешпеш керек. Алла жолуна чыгыңыз, көчмө медресе. Анткени сиз илим окуй албайсыз. Биз жеп 10 жыл, мисалы, Аллах насип кылып 2007-ден бери илим жолунда жүрөбүз. Сиз кандай мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Алла жолуна чыгып туруңуз, жакшынакай аалымдар менен үйрөнүп амал кылам деп. Анан имам Александрия алым айтып атат: "Ма нафa'al qalba min shay'in mislu uzla." Арасында ушуга көңүл буруңуздар. Мамлекеттик жумушта иштегендер бар да. Арасында бир комната бөлмөгө жалгыз отуруп ой жүгүртүңүз дейт. Ошол ой жүгүртүү адам ушунчалык жүрөгүн тазалайт дейт. Эң эффективдүү, таасирдүү жол. Эмнеге? Ядхул биха майдана фикро, жөн эле отуруп эмес. Аял бала чакардан, достордун алыс болуп, телефонду чыгарып коюп, жалгыз көбүрөөк тафаккур ой жүгүртүңүз, пайдалуу ой жүгүртүңүз. Мен мына, мисалы мен 90-жылкымда 36-га чыктым. 12 жаштан балагатка толсом, 36 жашка чейин не кылдым? Ата-энеме кандай уул болдум? Үйлөндүм, 2 кызым, 1 уулум бар. Кандай үй бүлөмө ата болуп атам? Өлкөмө кандай жаран болуп атам? Бүт ушул нерсени ойлонуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай үммөт болуп атам? Аллага кандай пенде болуп атам? Ошол жалгыз отуруп, обоч отуруп ойлонуу адамдын жүрөк ооруларын тазалайт дейт. Ыйлаш керек экен. Анан мына бул жерде адал арам боюнча кыска жазып койдум. Мына 5 мүнөт убакыт калды да. Египеттен өтө чоң алым өткөн Шейх Шарави деген. Кыргызстандын чубак устазындай болгон да. Кечирип коесуздар. Шейх Шарави мындай дейт, бисмилла. Ал-халалу мурихун вал хараму мут'ибун мукаллафун. Адал жеңил жана арзан болот. Арам кымбат жана адамды кыйнайт дейт.
Бир эле мисал зинага бара турган болсо, бекер зина таба албайт да. Канча акча сарпташ керек. Канча убактысын коротуш керек. Арамды кылып атат, бирок канча кыйынчылык менен. Бирөө мамлекеттин казынасынан урдап атат. Ал урдаганда бүт бул жерде аны урдатпай турган тартиптер бар да, бирок ошондон акылдуулук кылып, убактысын коротуп, өмүрүн коротуп, минтип, дигинтип анан урдап атат да. Демек арам кымбат экен. Анан адамды бул дин акыретте кыйнайт экен да, карасаңыз. Адал жеңил экен. Үйлөндүң, мына ошончо нафсиң тойбой атса, аялың бар. Кудайым буйрса, биякта конспектлеп жазып койдум эле, корунтулап. Убакыт келип калыптыр. Акырында 4 сапыр жаздым эле ушул адалдык боюнча. Эми акын эмеспиз, ошо менен бүтүрөлү, имам сап. Жакшылап кунт коюңуздар. Жакшылыкты ниет кылып баштагын, алыс болуп арам ишти таштагын, ар биринин соңун карап шашпастан, адалдыкка дал келерин таптагын. Демек жакшылыкты азыртадан ниет кылып баштайлы туугандар, келиңиз. Жакшы ниет жарымыбыз. Алыс болуп арам ишти таштагын. Ушул жерден отуруп ниет кылалы, ар бирибиз арам ишти таштайбыз. Албай коюңуз. Сиз мамлекеттик жумуштасызбы? Албаңыз. Пара алып келип береби? Албаңыз. Мен албасам башка бара алат го? Жок. Сиз таза боло бериңиз, анан башкалар таза болот. Пара бербеңиз өзүңүз. Илим, билим менен жолун барыңыз. Бирөөнүн акысын албаңыз. Бирөөнүн акысын албаңыз. Мамлекеттин акысына киришүү жетимдин акысына кирген менен барабар. Куранда айтат, ким жетимдин акысын жесе, тозоктун отун жеген менен барабар дейт. Алыс болуп арам ишти таштаган. Ар биринин соңун карап шашпастан. Бизде бир нерсени кылып алып туруп, кредитти башканы алып алып туруп анан сурайт да, молдеке өкүм эмне болот деп. 3 талак берип алып сурайт, молдеке эмне болот деп. Эч нерсе болбойт. Сиз 3 талак берип койгонсуз, өзгөчө бөлүп. Демек дүйнөнүн молдосын бириктирип келсеңиз да адалдап бере албайт сизге. Ар бир иштин соңун карап шашпастан, адалдыкка дал келерин тактагын. Жети өлчөп бир кесиш керек. Апенди баласын жөнөтүп атып, урат эмес, урушат экен да. Анан адамдар айтат экен, сындырган жок го десе, сындыргандан урушкандын эмне пайдасы бар дейт экен да. Жаман айтпай жакшы жок. Имам сап, келиңиз дуа кылыңыз тамлап. Аллах таала мен жамаат. Анан кечирип коесуздар, бою кичинекей бирөө келип алып кыйкырып акыл үйрөттү дебегиле. Бул сизден туура насаат. Бирибизге жакшылык каалоо максатында. Бул айтылган сөзгө мен да сиз да муктажсыз. Аллах таала иманыбызды бекем кылсын, ден соолугубузду чың кылсын, урматтуу жамаат. Азиз бурадарлар, коноктор, Аллах таала ушул баарыбызга бекем иман, ден соолук берсин. Дүйнөдө тынчтык болсун туугандар. Тынчтык болсо өнүгүп өсүү болот. Тынчтык болсо ушул намаз дагы, башка нерсе дагы болот. Мусулман өлкөлөрүндө тынчтык болсун, боордош өлкөлөрдө тынчтык болсун. Анткени боордош өлкөлөрдө тынчтык, амандык болсо, ал бизге дагы жакшы таасирин тийгизет. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда тынчтык болсун. Жаштар кырсык, балээден, кылмыштан алыс болуп, эми жетилип келатканда өмүрүн түрмөдө өткөрбөй, жакшынакай акыл эстүү, илимдүү, билимдүү болушsun. Байлык эле дебестен төрөлө калып, пайдалуу тажрыйба топтосун. Дүйнөгө келсин, эли журтуна жакшы эмгек сиңирсин. Аллах таалам ажообуздан баштап эми азыркы тапта убакытта төрөлгөн ымыркай наристеге да бекем иман, чын ден соолук берсин. Амангерчилик болсун. Сыртта иштеп, мына Англияда, Европада өткөндө Египеттен экзамен тапшырып келатсам, байкуш Кыргыздын кыраан жигиттери дүйнөгө келип иштеп жүрүшөт. Ошол сыртта иштеп жүргөн биздин балдар, жарандар аман эсен өлкөбүзгө кайтып келсин. Ким карызга батса, карызынан кутулсун. Ким айыккысы, ооруга чалдыкса, Кудайымдын өз кудурети менен айыгып кетсин. Ким ажырашуу жолдо турса, Аллах таалам жүрөктөрүн жибитип, балдарды жетим калтырбай кайра жарашсын. Аллахым баласы жокко бала бергин, кызы жокко кыз бергин, ey Алла. Бул дүйнө убактылуу дүйнө. 50 жашка чыгабызбы, 60-пы, 70-пи, эртең баарыбыз өлөбүз, кабырга барабыз. Аллахым өлүм алдында жакшы жашап кетүүнү насип кыл. Аллахым эл караган жүзүбүз жер каратып шерменде кылбагын, уятка калтырбагын. Ар бирибиздин кемчилигибиз бар. Бирок ошол кемчилигибизди жаап жашырып тооба кылууну насип кылгын. Жакшы өмүр бергин, жакшы өлүм бергин. Жаныбыздын жеңил чыгуусун насип кылгын. Аллах таалам бул дүйнөдө өрнөктүү өмүр таштап, аркабызга жакшы из таштап кетүүнү насип кылгын. Пайдалуу мусулмандардан кылгын. Пайдасыз, зыян келтирген, сапатсыз мусулман болуудан сактагын. Өмүрүбүздү да, өлүмүбүздү да, акыретти дагы чырайлуу кылгын. Аллахым мечиттин ичинде жык-жыйым отурсак, акыретте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында бирге отуруу насип кылсын. Аллахым ар биринин сураган неаматтарын кабыл кылсын. Өзбекстандан бир тууганыбыз атайын ушул мечит үчүн Куран хатым кылыптыр, Аллах кабыл кылсын. Өлкөбүзгө кош келипсиздер. Welcome to Kyrgyzstan. Да көбүрөөк келиңиздер. Биз кулак жайып сиздерди тосуп алабыз. Биз дагы Өзбекстанга барабыз иншалла. Рахматка архамар.